Талант Мамметалиевдин мамлекеттик кызматта 17 жылдык иш тажрыйбасы бар. Буга чейин өзүнүн үйү жок болгондуктан былтыр ипотекалык үй алуу үчүн кезекке 139 болуп жазылган. Учурда курулушу жүрүп жаткан көп кабаттуу үйлөрдү көрүп, анын ишке берилишин чыдамсыздык менен күтүп жаткандардын катарында. Ошо бизге ипотекалык компания үй салып баштаганы биз аябай кубанычтабыз. Ошого бияка салынып баштаар менен эле очередке турдум, былтыр турдум. Буюрса биздин райондогу көп кызматкерлерге жакшы болду. Мына бул мурдагы аэропорттун ордуна 20 блоктон турган 5 кабаттуу жана 56 блоктон турган 9 кабаттуу үй курулат. Жалпы 34 гектар жер аянтына үйлөрдүн пайдубалы тургузулуп, курулуш иштеринде жумушчу топ иштеп жатат. Азыр 1-7-8 үйдүн фундаменти уже чыгып, нольго чыктык. Үстүнгү перекрытияларын коюуга даярдык көрүп атабыз. Ар жакта 9-10 үйдүн котлованы нольго алып чыгып келатабыз. Дагы 4 үйдүн котлованы казылууда. Бул үйлөрдү курууда мамлекеттик стандартка жооп берген сапаттуу материалдар колдонулуп, тыкыр көзөмөлдөнүүдө. Ипотекалык компания тарабынан үйлөрдүн курулуш иштери башталып, уже пайдубалдар турулуп жатат. 2024-жылы капсуласы салынып, пайдубалдардын курулуш иштери башталды. Архитектура тарабынан болгон курулуш кагаздары даярдалып берилди. Кеп пландары каралып, ушул атайын комиссиядан өткөзүлүп, кеңештен өткөзүлүп, чечимдер чыгарылып берилген. Учурда ипотекалык үйлөрдүн пайдубалы тургузулуп, май айына чейин 5 үйдү бүтүрүп, пайдаланууга берүү пландалып жатат. Үйлөр жалпы бүткөрүлсө, 6000ге жакын тургун турак жай менен камсыз болот. Айзат Анарбекова, Айбек Жумашев, Ысык көл жаңылыктары, Чолпон Ата шаары.